Айтып жүрөбүз го. La ilahe illallahul malikul haqqul mubin деп ким 100 жол айтса, Алла субханаху ва таала бу дүйнөдөгү жакырчылыктын коркунчунан амандык берет экен. Экинчи, кабырдын коркунучунан амандык берет экен. Үчүнчүсү, рызкысы тартылып келинет экен. Жана бейишти такылдатат экен булчу. Мынандай нерсе бар. La ilahe illallahul malikul haqqul mubin 100 жол айтып коебуз. Заиф хадис, бирок фазаилда бул иштетилинет. Демек, алхамдулилла, жакырчылыктын проблемасы чечилет. Кабырдын коркунучтук проблемасы чечилет. Бу дүйнөдө адам көбүнчө кембагал болуп, муктаж болуп, карыз болуп, жакыр болуп калбайын деп коркот да. Мына калима, ушу зикирдин берекеси менен маселе чечилет. Экирде кабырдын вахшат деп коет, коркунучтугунан чечилет. Үчүнчүсү, рызкысы тартып келинет экен, бейишти такылдатат.